Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүнкү күнгө 21 ноябрь, вторник. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Учурда биз мигранттардын дагы бир көйгөйүнө айланган өтө бир көйгөйлүү маселеси бул ОМС боюнча дагы айта кетели. Өткөндө бир нече күн мурда Эдил Байсалов Москвада келип, ушул жердин өкүлчүлүктөрү менен сүйлөшүп, бир нече маселелерди талкуулап кетишти. Андыктан ошол маалыматты сиздерге айта кетейин. Орусиядагы кыргыз жарандарын милдеттүү медициналык камсыздандыруу маселеси талкууланды. Министрдин кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Орусияга болгон иш сапарынын алкагында Орусиянын өкмөттүн төрагасынын орун басары Татьяна Голикова менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-орус көп багыттуу мамилелеринин актуалдуу темаларды, анын ичинен социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтык, билим берүү жана саламаттык сактоо жаатындагы ошондой эле миграциялык өз ара аракеттөнүү маселелерин талкуулады. Эдил Байсалов өлкөлөр ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоо жана маданий тажрыйба алмашууну кеңейтүү маанилүү экендигин билдирди. Атап айтканда, Эдил Байсалов Орусияда эмгектенип жүргөн кыргыз жарандарынын үй-бүлө мүчөлөрүнүн Евразия экономикалык бирикмесинин стандарттарына ылайык милдеттүү медициналык камсыздандыруунун маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурду. Ал бул маселенин оң каралышына ишенимин билдирип, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун сунушталышы эки тараптуу мамилелерди чыңдоого жана мамлекеттер жана элдер ортосундагы достук байланыштарды теңдетүүгө өз салымын кошуп жаткан кыргыз жарандарынын Орусияда жүрүүсүнө жагымдуу шарттарды түзүүгө көмөктөшөрүн белгиленди. Өз кезегинде Татьяна Голикова Орусия Кыргызстан менен өз ара аракеттөөнүнүн бардык багыттарында стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары чыңдоого кызыктар экендигин билдирди. Ал эми биздин Москвадагы мекендештердин арасында Люблино метросунда биздин өзүбүз мекендеш иштейт. Ал ОМСсиз эле сиздерге тиш ооруларын, тиш алуу, тиш салуу, андан сырткары бардык тиш боюнча маселелерди карап берет. Андыктан кайрылсаңыздар болот. Аскар Сарыбаев, метро Люблино, выход 1, 3 мүнөт пешком жүргөндө, улица Новороссийская, дом 30, корпус 1. Экранда номерлерин коюп койдук туугандар. Анын бекер кызматтары, консультация жана рентген дайыма бесплатный. Андан сырткары Москвадан десеңиздер, по-братски өздөрү скидка кылып берет. Демек туугандар, мына өзүңүздөр уккандай, көргөндөй, ушул маселелердин көбү талкууланды, бирок иш жүзүнө канчалык ашаары мезгил көрсөтөт. Андыктан дайыма биз менен болуңуздар. Эгерде каналга жазыла элек болсоңуздар, катталыңыздар. Россиядагы мигранттардын жаңылыктары биздин каналда биринчи болуп чыгып турат. Өзүңүздөрдүн жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Эми чегара маселеси боюнча, эгерде кирди чыкты маселеси болсо, анда Мухиддинге кайрылсаңыздар, өздөрү до конца жолдо түшүрбөй алып келет, жолдо документке жардам беришет. Андыктан туугандар, бөтөн жерде бөөдө кырсыктан Аллахым өзү сактасын. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, аман болуңуздар туугандар.